Assalamu alaikum. Бұл жолы сіздерге өнөкөт бронхит оорусу тууралуу маалымат бермекчимин. Айрыкча ушундай суук мезгил башталганда көпчүлүк бейтаптар жөтөлдөн жабыркашат дагы, ал кайсы оору экендигин билбей, кез келген дары-дармекти колдоно беришет. Ал эми ошол жөтөлдүн эң негизги себеби бул бронхит оорусунан улам келип чыгат. Бирок ал башка ооруда, ошол эле фарингит, ларингит, жана дагы пневмония оорусунда дагы ушул белги катталат. Негизги көпчүлүк пайыз дейлей турган бул бронхит оорусу. Демек ушул оору тууралуу бизге зияда жардам бермекчи. Келгенде кандай белгилер менен кыйналып атканыңызды айтып өтсөңүз. Assalamu alaikum. Мен келгенде bir аптадан ашык жөтөл менен келдим. Жөтөлүп, аябай кыйналып, дем алышым да аябай начар болуп, гырылдап тамактарым аябай гырылдап аткан. Келдим, лечениени алып атам, аябай жакшы, результат аябай жакшы болуп атат. Жакшы болуп калдым, Кудайга шүгүр. Ооба, эжебиз айтып өткөндөй, ар бир оорунун дээрлик ар бир оорунун 3 классикалык белгиси болот. Эжебиз айтып өткөндөй, бронхиттин эң негизги белгилери бул жөтөл, жана дем алуунун бир аз кыйындашы, жана гырылдаган үндөр чыгып калат. Хрип деп коебуз биз муну илимий тилде. Ушундай белгилери болот. Эгер сизде дагы ушул белгилериңиз катталып аткан болсо, көптөн бери уланып жүргөн болсо, демек бронхит менен деп күмөн кылып кое берсеңиз болот. Эми бронхитке чейин бронхтордун кызматы тууралуу дагы 2 ооз айтып өтсөм. Демек, бронх бул биздин дем алуубузга катыша турган өпкөнүн ушул транспортный кызматты аткара турган орган. Ал биздин ошол көмүр кычкыл газы менен ошол углекислый газды экөөнү алмаштыра турган, альвеолдорго жеткирип бере турган негизги орган болуп эсептелинет. Жана качан бул жабыркайт, качан гана ал жерге микроб түшүп калганда сезгөнүү процесси башталат дагы. Анын биринчи көрсөткүчү албетте өйдө айтканыбыздай жөтөл. Ушундан улам биз байкайбыз. Анан бара микроб көбөйгөндө какырык чыга баштайт, макрода деп коебуз. Анын дагы түрлөрү бар. Ошол микробдун природасына жараша, мүмкүн ал вирустук болуптур, ошого жараша ал ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болот. Анан дагы бронхит менен пневмониянын айырмасы, бронхитке караганда пневмония куч башталат. Сөзсүз түрдө дене табы 38,5 жанынан дагы жогору болуп көтөрүлөт. Жана көкүрөк туштагы оору катталышы мүмкүн. Дагы да жөнөкөйлөтүп айта турган болсом, пневмония куч кармайт, адамды жыгытканга чейин жеткирет. Бирок бронхит болсо бир аздан эле катталып, бирок көп убакытка чейин созулуп жүрө берет. Экөөнүн дагы бир айырмасы, ошол пневмония тез убакыттын ичинде, максимум 1 жумада болбосо 3-4 күндүн ичинде эле жакшы боло баштайт бейтап. Ал эми бронхитте болсо көп убакытка чейин, дээрлик 3 айга чейин дагы токтобой жөтөлүп жүрө берет. Ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болот. Шашпай адамды кыйнап жүрө берет, ыңгайсыздыктарды пайда кылат. Ал эми дарылоого келе турган болсок, пневмониядан деле, бронхиттен деле өз алдыңызча дарылай албайсыз. Сөзсүз түрдө ооруканага жатып дарыланууга туура келет. Пневмониянын дарылануусу ал сөзсүз түрдө антибиотик терапия, бирок бронхитте деле ошол микробдун природасына жараша антибиотик сөзсүз түрдө кошулат. Анализден бронхиттин белгилери бул лейкоцит көп чыгат, анан дагы соя дагы ашыкча чыгат. Ушул эң негизги 2 белгиси болуп эсептелинет. Анан дагы рентгенден деле аныктасак болот, бронхиттен деле, пневмонияны деле. Азырча ушул, буюрса кийинки видеодо дагы мындан караганда жакшыраак материалдар чыгарганга аракет кылабыз.